Tö özü büyük canavar. Moynu uzun, bирок кыйшык. Качан гана ал суу ичкенде башын ылдый кылып суу ичип, эч кандай кичинекей Кытай же Германиянын мотор чигисиз эле уртаган суусун жогору алып чыгып кетет. Бир ичкенде 150 литрден 200 литрге чейин суу ичет. Ал ичкен суусун те өркөчтөрүнүн учуна чейин жеткирет. Майларга сиңирип. Аябай багып, бордоку кылып 5-6 ай семирткен кочкордун куйругу дагы 20 килограмм караң жетиши мүмкүн да. Балким ашык. А бирок бул төөнүн өркөчүндөгү майларды салмагы 121 килограмм чыгат. Бул ушундай жаныбар. Афала янзуруна илал ибили кейфе хуликат. Төөнүн жаралышына назар таштап эле муну жаратуучу бар, карачы деп Аллахтын бир жана бар экендигине таң калыштуу нерсе өзү. Бар экендигине мындай бир ынана аласың деп атат. Көздөрү бири өйдөдөн, ички пардасы өйдөдөн ылдый жабылса, экинчи пардасы жан эки жагынан жабылып турат. Бул дегени бет алдынан келе жаткан кумду көзүнө киргизип жүрбөш үчүн кирпиги дагы эки кабаттан турат. Чоң, анан майда пардалар болуп. Бет алдынан соккон кумду тосуп калат. Карагыла. Туягы болсо жалпак. Сафинату сахра бул өзү чөлдүн кемеси катары. Ал үстүнө 300, 400, 500 килограмм жүктү жүктөсөң деле эч айырмасы жок, чөкпөй талпылдап кете берет. Төөнүн денесиндеги жылуулук 34 градустан 41 градуска чейин. Адамдарга 36 градус эле болгон ушул. Бул чөлдөгү жылуулукка дагы өзүнүн денесиндеги жүн туруштук берип турат. Төөнүн жүнү деп тарыпы кылышат. Төөнүн сүтү деп тарыпы кылышат. Жада калса Сахих Бухариде төөнүн зарасы менен дарылануу жөнүндө дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Мен эмнеге төө жөнүндө айтып атам? Ушул төө Кур'ан окулуп аткан жерде басып бара жатса, өтүп кеткенге чейин ыйлайт экен. Айрыкча Аятул Курси окулуп атканда ушунчалык катуу ыйлайт. Төө. Биз бир күндөгү 5 вакыт намазды окусак, 5 вакыт намаздан Аятул Курсини окуйбуз, бирок бир дагы ыйлабайбыз да. Анткени биз анын маңызын билбейбиз. Аятул Курсинин фазилетин билбейбиз. Окуганыбыз менен амал кыла албайбыз. Караң, төө Аятул Курсини окуганда ушунчалык боздоп ыйлайт. Аябай боздоп ыйлайт. Анткени бул жаныбарлар инсан көрбөгөн нерсенин бүт бардыгын көрүп турат. Аллах Таалалар ушундай кылып койгон. Инсан укпаган нерселерди угуп турат. Жердин астындагы азапты, ырахатты, кыбыр эткен нерсенин бүт бардыгын сезип, көрүп, угуп турат. Алар эртеңки келечегинен, өзүнүн багып аткан ээсинин эртеңки келечегинен кабатырланып ыйлайт төө Аятул Курсини укканда. Кээ биркилерибиз Аятул Курсини окуганга дагы сабырсызданып, шуу деп чыгып кетебиз. Ушул намаз окутканга, намаз окуп бүтүп Аятул Курсини окуганга, окутканга, окуп атканды укканга насип кылып койгон Аллахка шүгүрчүлүк келтиришибиз керек да. Биз буюрса кийинки сабагыбызда Аятул Курсинин мааниси, тафсири жөнүндө узун сабак кылабыз. Эч кандай калтырбай келип турсаңыздар, иншалла 5 вакыт намаздан кийин окула турган Аятул Курсинин мааниси канчалык терең, канчалык пайдалуу, эмне гана маанилердин ичинде камтып алгандыгын кийинки сабактарда билебиз иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир гана
Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani degan sahaba payg'ambardan rivoyat qilyapti. Men payg'ambardan uqqanim bar. Payg'ambar o'zi aytdi: "Tö cho'kkan yerda namoz o'qib vaqila" degan. Biroq qo'ydun qorosunda namoz o'qisa bo'ladi, qig'i qurg'ab qolsa. Tö'nün qorosının içinde qig'i qurg'amoqdan boshqa bo'lsa dağı namoz o'qilmaydi. Emnege? Ankeni tö'nü shayton go're gerchiydi. Jin shayton go're gerchiydi. O'sha sebepten tö'nün qorosunda namoz o'qib vaqila. Qo'ydun qorosunda o'qisanlar bo'ladi, boshqa hech qanday namoz o'qiganga quruqroq yer topmay, qo'ydun qorosuna kirsenger eski qoro ekan, go'ngdir qiq bo'lib qatib qolibdir. Şıpırıp tazalap turib üstüne namaz okusanlar bolot dep atat. Qo'ydun qorosunda. Alemi tö qoroda namaz okuganga bolbayt deydi. Ушундай кызыктуу нерселерди кийинки сабактарыбызда өтөбүз иншалла.